Саламатсыздарбы. Немесе Геошондо программасы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін жогорку кеңеште чыгып сүйлөп, өлкөдөгү азыркы абал, дүйнө мамлекеттери менен Кыргызстандын мамилеси, тышкы саясат боюнча жаңы концепция, региондорду өнүктүрүү, стабилдүүлүктү сактоо жана бардык тармактарды санариптештирүү жөнүндө дагы сөз кылды. Президенттин парламентке келип өлкөдө түзүлгөн абал жана мамлекетти өнүктүрүү боюнча көрүлүп жаткан аракеттер тууралуу сүйлөгөнү өзү эле мурдагы президент жана мурдагы жетекчиликтин башкаруу ыкмалары менен бийлик мүнөзүнөн кескин айырмаланганын көрсөтөт. Мамлекеттик маселелер аны такыр кызыктырбагансып, Алмазбек Атамбаев мындай билдирүүлөр менен жогорку кеңешке келчү эмес. Анысы аз келгенсип Атамбаев сүйлөгөндө сөзсүз кимдир бирөөнү кемсинтчү жана кайсы жолугушууда эмне маселе көтөрүп, кантип сүйлөөнү билчү эмес сыяктуу. Мисалга, 2016 жылы эгемендик күнүндө ал экс-президент Роза Отунбаеваны мазактаган. 17 жылдын мартында чет мамлекеттердин элчилери алдында сүйлөгөндө аны сындаган журналисттерди моралдык сөлпүлөр деп атаган. Бириккен Улуттардын баш катчысы Бишкекке келгенде дагы анын көзүнчө Атамбаевдин оозунан былык сөздөр чыккан. Акыркы убакта болсо аксы окуяларын белгилеген күнү 6 апрелде өз тарапташтарынын курултайын өткөргөндө же 7 апрель күнү форумдун алдына митинг өткөргөндө Атамбаев жана анын жакындары таптакыр чектен чыгып кеткен. Атамбаевдин сөзү баягы эле былыктарга толгон болсо, аны жактагандар дагы такыр башка планетадан келгенсип бийликке 2 айлык ультиматумда жарыялады. Бул окуялар менен сөздөр экс-президент менен анын командасынын ички дүйнөсүн жана эңсеген максаттарын даана көрсөтөт. Кандай болосун былык ыкмаларды колдонуп, өлкө менен коомго болгон таасирин сактап калуу жана ага жетиш үчүн кандай болосун калп менен бурмалоону пайдалануу. 6 жыл бийликти мыкчып турган адам мамлекеттик кызыкчылыктар тууралуу ойлонмок турсун, аны түшүнгөн да эмес сыяктуу. Мурдагы күнү президенттин пресс-катчысы Толгонай Стамалиева жарыялаган бийлик тууралуу сүртүмдөр дагы Атамбаевдин мүнөзүн бир топ ашкереледи. Президенттик кызматка 17 жылдын 24 ноябрында киришкенден бир апта өтпөй, Жээнбеков Минскте өтө турган ОДКБ саммитине жөлөп жатканда Атамбаев ага бийлик жолугушуу учурунда эч бир башка президент менен эки тараптуу жолугушуу өткөрбөй деп айткан экен. Жээнбековдун шайлоо штабын башкарган Фарид Ниязов болсо, Стамалиеванын айтымында, алардын талапкери шайлоонун биринчи эле айлампасына жеңип чыкканына көп деле кубанган эмес. Албетте штабка Жээнбековдун жеңиши керек болчу, алар ошон үчүн иштеген, бирок жеңиш дароо болбостон экинчи айлампа өткөрүлсө, шайлоого чачылып жаткан каражаттан алардын жеке чөнтөгүнө көбүрөөк акча түшмөк. Ошол себептен президент Жээнбеков бүгүнкү сөзүндө андай команданы өлкөнү карактаган уюшкан кылмыштык кландык мафия деп атады. Президенттин айтымында мамлекет кылмышкерлердин түшүнүктөрү менен эмес, мыйзамдар менен жашаш керек жана бийликке ультиматум коюп, ага басым жасай тургандай мурдагы президенттин командасынын эч кандай моралдык укугу жок. Жээнбеков мыйзам алдында өлкө жарандарынын баары бирдей укуктуу болууга тийиш. Элди көчөгө чыгарып, кандай болосун маселени чечип алам деп ойлогондор катуу жаңылышат. Шайлоо өнөктүгү учурунда мен элге бир топ убада берген, бирок кайсы бир тар чөйрөнүн кызыкчылыктарын коргоп, алардын уурулугун жабам деп убада берген эмесмин, деди президент. Максаттарыбызга жетүү оңой болбойт, тоскоолдуктар аз эмес. Коррупцияга малынгандардын саботажы, айрым саясий күчтөрдүн каршылыгы болууда. Уюшкан кылмыштуу кландык мафиянын коррупциялык иштери өлкөгө чоң залалын тийгизди. Бул коомчулук үчүн белгилүү болуп калды. Мамлекеттик белчесинен карызга батырган уурулукту жашыруу үчүн актанууга өтүштү. Андан тышкары Жээнбеков ипотека, билим берүү, саламаттык сактоо жана башка маселелер тууралуу сөз кылды. Бирок реформаларды ишке ашырууга саботаж кылгандар гана эмес, жетекчиликтин колтугуна кирип алып, мурдагы бийликтин ыкмаларын колдонууну улантып жаткандар дагы жолтоо болуп жатат. Мисалга, бүгүн Акнет компаниясына Ички иштер министрлигинин тергөө башкармаларынын адамдары келип, финансы кагаздарын чогултуп алып кетти. Рейдерлик иштер дагы эле уланып жаткандай. Ошондо саламатта калыңыздар.